Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн көтө турган темабыз барабарсыздыктар. Бүгүн барабарсыздык белгилери сан түз сызыгында көрсөтүү, интервалды жазуу, барабарсыздыкты чыгаруу, салыштыруу ыкмалары деген подтемаларды үйрөнөбүз. Барабарсыздык белгилери сиздер билесиздер. Бул чоң белгиси, кичине белгиси, чоң же барабар, кичине же барабар. Сан түз сызыгында белгилөө, интервал аркылуу көрсөтүү. Барабарсыздыктар чоң же барабар же кичине же барабар белгилери менен берилсе, сан түз сызыгында ичи боелгон чекит менен көрсөтүлөт жана интервал колдонуп жазууда түз кашалары колдонулат. Эгер барабарсыздыктар кичине же чоң белгилери менен берилсе, сан түз сызыгында ичи бош чекит менен берилип, интервал колдонуп жазууда ири кашалар колдонулат. Мисалы, x 5тен чоң интервалдар аркылуу көрсөтүлүшү x тиешелүү 5тен чексиздикке чейин. Себеби x 5тен чоң чексиздикке чейин уланат. Демек, бул жерде x жатат. Мисалы, x минус 1ден кичине. Минус 1 деген чекитти табышыбыз керек. Минус 1 чекитин белгиледик. Чекиттин ичи боелбойт, себеби бул жерде x минус 1ден кичине деп турат. X минус 1дин сол жагы тандалат. Сол жакта минус чексиздик бар. Бул барабарсыздыкты интервал кылып жазганда x тиешелүү минус чексиздиктен минус 1ге чейин деп жазабыз. Кийинки барабарсыздык x 10дон чоң же барабар. 10 чекити. Бул жерде чоң же барабар дегендиги үчүн биз чекиттин ичин боёйбуз. X бул чекиттен оң тарабына карай жайгашкан. Интервал кылып жазсак, x тиешелүү интервалга 10дон баштап чексиздикке чейин уланган. Түз кашаларды эмне үчүн колдондук? Себеби чекитибиз боелгон жана бул жерибиз чоң же барабар. Барабар деген кошумча белгилүү болгондугу үчүн. Кийинки барабарсыздыгыбызда 2 чекит бар. Алардын бирөөсү ачык чекит, бирөөсү жабык чекит. Бирөөсүн боебойбуз, бирөөсүн боебуз. Чекиттерди жайгаштыралы. X минус 5тен чоң, бирок 10дон кичине. Демек, x бул жерде жайгашат. Интервал кылып жазсак, x тиешелүү интервалга минус 5тен 10га чейин уланган. 10 жабык чекит, минус 5 ачык чекит. Кийинки барабарсыздыкты көрөбүз. 2 чекит бар, экөө тең ачык чекит. Чекиттерибиз минус 15 менен 0. X минус 15тен 0га чейин жайгашкан. Интервал кылып жазабыз. 0га чейин. Кийинки барабарсыздыкта 3 чекит бар. Алардын бирөөсү жабык, экөөсү ачык. Чекиттерибизди жайгаштыралы. Бул жерде x минус 5 менен 10дун ортосунда болушу мүмкүн, же 25тен чоң болушу мүмкүн. Интервал кылып жаза турган болсок, x тиешелүү минус 5тен 10га чейин жабык чекит бириктиребиз. 25тен чексиздикке чейин. Барабарсыздыктарды чыгаруу. Барабарсыздыктарды чыгарууда теңдеме чыгаруунун ыкмаларын колдонобуз. Бир гана айырмачылыгы, барабарсыздыкты терс санга көбөйткөндө же бөлгөндө барабарсыздык белгисин өзүнө карама каршы болгон белгиге өзгөртөбүз. Кийинки барабарсыздыкты чыгаралы. Теңдеме катары эле чыгарып баштасак, плюс 1ди барабарсыздыктын оң жагына өткөзөбүз. X'ти табыш үчүн барабарсыздыкты 2ге бөлөбүз. Жообу x 3төн чоң. X тиешелүү 3төн чексиздикке чейин. Кийинки барабарсыздыкты карайбыз. Минус 11ди
Барабарсыздыктын оң жагына алып өтөбүз. Бул жерден x'ти табыш үчүн эми биз барабарсыздыкты минус 2'ye бөлүшүбүз керек. Демек терс санга бөлүшүбүз керек. Терс санга бөлгөндүгүбүз үчүн барабарсыздык белгисинин багытын өзгөртөбүз. Жообу x тиешелүү минус 9'dan чексиздикке чейин. Бул барабарсыздык кош барабарсыздык деп аталат. Кош барабарсыздыкта 3 бөлүк бар. Биринчи бөлүк, экинчи бөлүк жана үчүнчү бөлүк. Бул жерде биздин максатыбыз x'ти жалгыз гана экинчи бөлүктө калтыруу. Демек биз 4'тү жок кылышыбыз керек. 4 бул жерде кошуу менен келип атат. 4'тү жок кылыш үчүн биз кемитебиз. Барабарсыздыктын бир бөлүгүнөн бир санды кемите турган болсок, сөзсүз түрдө ар бир бөлүмүнөн кемитишибиз керек болот. 2 минус 4 минус 2'ge барабар. X кошу 4 минус 4 x'tin өзүнө барабар. 24 минус 4 20'га барабар. Барабарсыздыгыбыз чыкты. Жообун жазабыз. X тиешелүү минус 2'den 20'га чейин. Салыштыруу ыкмалары. Эреже. Тилкелердеги окшош мүчөлөрдү жоюштурууга болот. Кийинки мисалда окшош мүчөлөрдү жоюштурабыз. Окшош мүчөлөр бул жерде x. Анда A тилкесинде 5 калды, B тилкесинде 4 калды. A тилкесиндеги чоңдук чоң. Эреже. Тилкелердеги окшош оң көбөйтүндүлөрдү жоюштурууга болот. Кийинки мисалды карайбыз. Көбөйтүндү жоюштуруу үчүн сөзсүз түрдө оң болуш керек дейт. Бул жакта биз 8'ди ала турган болсок, бир жакта 8, бир жакта минус 8. Демек, бул учурда биз жоюштура албайбыз. Бирок биз минус 8'дин минусун бөлүп ала турган болсок, анда 8 оң сан болот. Аны төмөндөгүдөй кылабыз. 8'дин минусун бул жака минус 1 көбөйтүндү кылып бөлүп алабыз. Эми эрежеге ылайык көбөйтүндүлөрдү жоюштура алабыз. Натыйжада A тилкесинде x калып, B тилкесинде эгер минус 1'ди кашаанын астына жаза турган болсок, минус кашаанын ичинде 4 минус x калды. Кашааны ача турган болсок, B тилкесинде кашаанын ичиндеги сандардын белгилери өзгөрөт. Минус 4 плюс x болот. Эми мурдакы эрежени колдонуп, окшош мүчөлөрдү жоюштурабыз. X'тер кетет. A тилкесинде 0 калды, B тилкесинде минус 4. 0 минус 4'төн чоң. Кийинки эрежебиз тилкелердин бирөөсүнөн сандарды экинчисине алып өтүүгө болот. Бул учурда ал сандардын белгилери өзгөрөт. Демек биз теңдеме чыгарган сыяктуу эле тилкелердин бирөөсүнөн экинчисине сандарды алып өтсөк болот экен. Бирок өткөзүп атканда белгилерин алмаштырат экенбиз. Кийинки мисалды ушинтип чыгарып көрөлү. Бул жактан биз минус 4'тү A тилкесине алып өтөлү. Плюс 4 болуп өтөт. A тилкесинде x кошуу 9 калды, B тилкесинде x калды. Эми тилкелердеги окшош мүчөлөрдү жоюштуралы. A тилкесинде 9, B тилкесинде 0, 9 чоң. Биз бул эсепти мындай деле чыгарсак болмок. A деп баштаганда эле биз x'терди жоюштурсак болмок. Жообу 5 минус 4'төн чоң. Туура жооп чыкмак. Бирок биз бул жерде эрежени колдонууну көрсөткөндү кааладык. Урматтуу окуучулар, ушуну менен бүгүнкү сабак бүттү. Тестти чыгарыңыздар. Саламатта болуңуздар.